Анан бир жолу болгон, метродон өтөйүн деп баратсам, эми жол кирем жок, анан бирөөнүн аркасына жабыш өтөйүн дегем да. Анан бир мындай шобам бар болчу, капшону да аябай чоң. Анан тиги полиция сотрудник полиция көрүп калып атпайбы? Келип туруп мына капшонуман сейреп чыгарганда аркама кармап калчу. Адам уял тартынганда ал ого өтөрүндө толук канааттандыруу эме ала албай калат да. Эң рахат ала албай калат. А өзүн боштап ошого даярдап келсе, бул анда толук рахат алат, ошол эле учурда денесиндеги мышцалар жакшы иштелет да. Азыр мынтип өзүм сыймыктанып, азыр ушуну мамам көргөндө сыймыктанып, жана өкүнүчү болбойт болчу деп отуруп калам да. Бир четте өзүң хозяин дегендейчи, шефсиң дегенде өзүңдү өзүң менен бетиң төргөйлө. Мен наоборот мындай депрессия болуп кеткем. Бул меники эмес экен дегенде алып таштап кайра эле официант болуп кетип калгам да. Биздин мекендештер вот бул нерсени жакшы билишпейт депчи, анткени алыс жакта жүрүшөбүз, көп эс алышпайт, эми Москвага атайын иштейин деп келишкен да. Анан үй жумуш болуп эле жашоосу өтөт, же ден соолугуна деле кам көрүшпөйт депчи. Мынтип эле тартып эле эмесине киргизип койду, сторисинечи. Бир убактан кийин адамдар мени прям кечке чалат, а мен текстим да даяр эмес, эчтекем даяр эмес. Билесиздерби, мен негизи акчам жок деле, нолдон баштаганмын да. Колумда эле бир санаалуу эле акча бар болчу. Иш баштаарда вот адамга сөзсүз эле чоң акча дагы каражат эмес да. Анан ошентип акырын көнүп баштап эме кылдык, бирок андай поток адамга мен даяр эмес болчумун. Анткени мен шашпай, эми сразу эле агылып келет деп ойлогон эмесмин да. Анан шашпай жүрөм го десем эле 1-2 айдан кийин эле адамдар мени аябай көптөп кетишти. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биздин каналга жаңы келип кошулгандар болсо айта кетейин. Биздин каналдын негизги эле максаты ошол чет жакта жүрүп өзүнүн талабаган эмгеги менен көп ийгиликтерди багынтып, анын артында биздин мекендештерге өзүнүн кызматын көрсөтүп келе жаткан уул кыздарыбызды сиздерге тааныштыруу болчу. Бүгүн дагы сиздердин алдыңыздарга алып чыга турган менин кызыктуу коногум бар. Ал Москва шаарындагы Эйфория спа салонунун негиздөөчүсү, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү Бакуля Акынбекова. Кутман күнүңүз менен. Саламатсызбы, кандайсыз Турсун эже? Жакшы. Сиз менен жүз көрүшүп атканыма кубанычтамын. Көрүүчүлөр, сиздерге да баарыңыздарга жалпы салам. Мен алгачкы жолу 20 жашымда 2010-жылы Москвага келгенмин. Анан мектепти бүткөндөн кийин чоң окуу жайда окуган эмесмин да. Ал жакта өзүмдү агентство недвижимость жагында жаңы кирип, опытым жок болуп, жаңы иштеп баштап, анан көп убакыт опыт алып, тиги бир айлык алганга чейин мага пришлось көп убакыт коротком да. Анан ошентип мына жаңы сатыларга эми чыгып баштаганымда, жумушум эми кызыктуу болуп баштаганда, Москвадан туугандарым чакырып калган, жеңем. Анан ал болсо аябай акчасы жакшы деп кызыктырган да. Анан мен ошол акчасына эле кызыгып келгем. Эч кандай максат деле койбоптурмун. Анан келгенде чет жакка чыгып көрбөгөн жаным, бияка келгенде биринчи эле чуу дегенде эле элге окшоп мен деле уборкада иштегем. Эң биринчи ошо уборкада иштеп, как раз Москванын ортосунда жана ГУМ-каток ачылганда, ошол кезде 2014-жылга карата, Олимпийскийге карата ачылып иштечү, ошого иштеп калгам. Анан ал жерде өзүбүздүн эле мекендештер мындай 30 миңдик айлыкка иштеп жүрсө, мен тоже бир компания аркылуу кирип 19 миңге эле иштеп калчу экем. Иштеп жүргөн экен билбей эле. 3 ай өткөндөн кийин билгем. Ошентип уборкада иштеп болжуп. Бирок жеңем тамашалап айтып калчу, бияка келип атканда, Москвага келсең только үй жумуш, эчтекени деле көрбөйсүң, биякта резинка өтүк кийип жүрөсүң, баары кымбат деген да. Мен бияка жаңы келгенде мамам посылка жөнөткөн Кыргызстандан, анан сумканын ичин ачып карасак, ичинде картошка, пияз, морковка, сары май, эмеде посудада болчу эмес эле. Ошондойлорго чейин салып жиберген да. Ал ошол күндөрдү эстесем, бир чети артка карап мындай аябай
Ошол күндөрдү кээде сагынам. Анткени ар бир жакшы иштин аркасында жакшы бир эме турат экен да. Көпчүлүк мекендештердин ушундай башынан өткөндө азыр андай жок, мурдаракта ушул айлык акысын албай калып, анан жол киреси жок калган күндөр болдубу? Жок, айлыгым дайыма эле убагында алып жүрдүм. Бирок эми баягы кээде күтүп калчубуз. Анан башында жаңы келгенде сөзсүз түрдө андай учур болгон, жол керең жок болуп калып, анан бир жолу болгон, метродон өтөйүн деп баратсам, эми жол керем жок, анан бирөөнүн аркасына жабышып өтөйүн дегем да. Анан бир мындай шобам бар болчу, капшону да аябай чоң. Анан тиги полиция сотрудник полиция көрүп калып атпайбы? Келип туруп мына капшонуман сейреп чыгарганда аркама кармап калчу. Ошондой күндөр болгон. Но андай случай 1-2 жолу болгон да. А так, шүгүр жакшы эле иштеп келатабыз. Анан биздин кыздар көбүнчө Москва жергесинде тырмак жасоо, кирпик жасоо деген иштерге көбүрөөк ыкташат да. Анан сен кантип бул массаж жасаганды тандап калдың? Мен ошо башына келип уборкада иштедим, андан кийин KFC'де кассир болуп иштедим. Анан ал жактан жакшы эле иштеп жүрүп, бирок тилекке каршы апам ооруп калып, Кыргызстанга кеткенге туура келген. Анан ал жерде баргандан кийин официант болуп иштеп жүрдүм. Ошентип билинбей 7 жыл официант болуп иштеп калыптырмын да. Анан ой келип баштады, менин же билимим жок болсо, өмүр бою официант болуп өтөмбү депчи. Анан кой мен дагы как раз ошол кезде кыздар көп ошо бьюти сферанда иштеп, тандап жүрүшкөн да. Кызыгып окуп жүрүшкөн. Кой мен да ошолордун катарына кирейин деп, анан өзүмдү ар кайсы тармакта элестетип көрдүм, бирок колуман келбечүдөй сезилди баардыгы тең. Анан эмне кылсам экен деп ойлонуп жүргөн кезде эле бир күнү ошо иштеп жүргөн кез жаныбызда, маңдайыбызда ошо массаж үйрөтө турган студия ачылып калды да. Москвада? Жок, Кыргызстанда. Кыргызстандан окуйн деп анан ойлоп көрдүм, ушуга алым жетет болду экенби депчи. Анткени ал кезде өзүм арык эле кыз болчумун. Күчүм жетет болду экенби деп ойлоп көрдүм. Бир чети карасам, кичине массаж жакыныраактай сезилди да. Анткени кичинекей чагыбызда үйдөн ата-энеси ай багым кармап койчу, тагым кармап койчу деп эле суранып жүрчү эмес беле. Эми типа более опыт бар дегендейчи. Анан кой ал жерден өзүм сынап көрөйүн деп, анан ошо Кыргызстанда анда курс 10 000 эле сом болчу да. Ошондо окуйн деп жаңы биринчи пробный сабагына баргам. Анан бир күн эле Москвадан подружкам чалып калды. Ал өзү деген ага чейин башка жерде иштеп жүрчү да. Чалып эле мен ушунун салонунда массажист болуп атам деп эле таң калтырса. Анан келсең как раз бияктан үйрөтөт. Бирок контракт 50 000 деди да, бирок акчасын сразу эмес, бөлүп берсең болот дегенден анан ошонун аябай кызык болду. Анткени жалгыз эмес, подружкам бар дегендей болуп, Москвага келип атайын окудум. Действительно аябай жакшы үйрөтүштү. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо менин тренер-мастерлериме тренер ачылып билдирип айткым келип кетет. Сайтбеке Зунгузалижеге ошондой эле курбу кызыма, подружкама, ал ошо ортобузда себечи болуп, ким билет эле балким Бишкекте ошо массажды деле окусам, бирок мынчалык деңгээлге жетпейт белем деп ойлоном да. Анткени биякта жумуш айтылганы менен мындай бат үйрөнгөнүм менен, бирок практикада өмүрүңдө бир күндө анча адамды массаж кылып көрбөгөн жаның бияктан иштегенге туура келет да. Бир күн иштебей калсаң ачка каласың дегенде. Анан ошентип бияктан анан туура келди, бат-бат күнүгө иштеп, күнүгө көп адамдан массировать укалып эме кылгангач, ошондон да көп опыт болду да, көбүрөөк практика болду. Ошондо массаж үйдө ата-энебиз деле укалап берген дейле деп ойлогонсуң да, анан кандай экен бул кишинин анатомиясы дегендей көп нерсени билиш керек болсо керек. Албетте бул жерде деген ошо билим алуу аябай чоң роль ойнойт экен. Практикада техникаларды үйрөнгөн ал такыр башка да. Анан үйдөн 5 мүнөт эле кармап калсак колдорубуз ооруп калат го. Бул жерден 1 сааттап, 2 сааттап массаж жасаганга туура келет да.
Анан ар бир адам мындай адамды көргөндө мындай теланы көргөндө эме, бирок ар бир адам индивидуальный да, ошого жараша ошондой подход кылыш керек. Анан бул жерде адамды жөн эле мындай ырахат алыш үчүн эле эмес, билинбегенин ал массаж жасап атканда эмне деген процесс жүрөт да ичиндечи, чтобы адамдын өмүрүнө зыян келтирбеш үчүн ошо туура жасаганга аракет кылыш керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө анатомияны жакшы билиш керек да. Прям врачтарга окшоп аябай жакшы эмес, хотя бы үстүртөдөн жок дегенде бир аз билиш керек. Анан үйрөнүү албетте кыйын болду. Биринчи жолу үйрөнгөндө мен экзаменден өткөн эмесмин, колум башында айткандай эле алым жеткен эмес, колум аябай слабый болчу. Бирок ошол жанагы тренер мастерлердин жардамы менен, алардын колдоосу менен мен өзүмө такыр ишене алган жокмун да, ошону алып кетип үйрөнүп кетем депчи. Наоборот, алар мага ишенип турушту да, нет, сенде вот получается депчи, сен жакшы жасап атасың деп. А мен наоборот антип коркуп эле тура эмес жасап атам деп эле, анан кээде тиги жаткан адам улам бул жерим эмне экен деп сурай берсе эле жүрөгүмчү элечи, коркуп эле тиги страх болуп эле, анан кээде жиним келип жасап салчумун да катуучу. Көрсө ал адам аябай жакчу экен да, ошентип атып мен билинбей эле опыт алып калыптырмын да. Окуганда мага деген ошо практикада аябай жакшы көрсөтүп үйрөтүшкөн да, бирок менде билим аз болгондуктан анатомияга жакшы көп басым жасалган эмес да башында. Анан ошол аздык болгондуктан мен наоборот депрессия болуп кеткем. Бул меники эмес экен дегенде алып таштап кайра эле официант болуп кетип калгам да. Бир жыл официант болуп иштеп жүрүп, анан жаныма адам келип туруп калса эле, биягын эле кармалып эле менин жаныма келип калса эле ушундай да, денелерин ушинтип. Анан колумда көнүп калыптыр, жаныма туруп калса эле мен деле аларды мынтип кармалай элечи. Анан тигилер, сен өлө сон жасай турбайсың, колуң сонун экен десе, мен алар айткан эмесмин да, официант болуп, массажист болуп иштегем депчи. Анан ошентип эле алар бир күнү үйүнө конокко чакырып калышып, анан отуруп эле аял көзүнө жасап калдым да. Анан алар аябай жактырып эле эме болуп калышты. Анан ошондон кой кызыгып, өзүм үйдөн кушетка алып, анан ошентип выезд менен чыгып иштеп баштагам. Андан кийин эле ошо тааныштар аркылуу эле кайра эле салондорго кирип иштеп калдым. Анан ошондон кеттим да. Кызыгуум аябай. Как раз ошондо кызыгуу аябай пайда болуп, анан атайын барып окудум, издеп жүрүп, ошо Кайра дагы окудуңбу? Кайра барып, что бул жолкусунда анатомияга басым жасадым да. Барып анда деле окуганда деле бат эле экзамен өтүп алган жокмун. Анан ошол анатомияны жакшы окуп түшүнүп баштаганда ушундай кереметтүү жаратылганыбызга мен ушунча баа берип таң калып, ошол мага аябай чоң таасир этиптир да. Азыркы учурда жумушумду жакшы көрүп иштегенге ошол эң чоң түрткү болду. Массаж жасоо кишиге мындай оорчулук болбойт бекен? Ал көп күчтүү жумшап, энергияны талап кылган жумушта кантсе дагы. Бул суроону негизи көп адам, ар бир келген адам берет да. Башында мен деле ойлогом, аябай күчтүү талап кылат депчи, бирок массажда өзүнүн ыкмасы бар, техникасы бар, методдору бар да. Ошону туура үйрөнүп алса эле, бул жерде эч кандай күч да талап кылынбайт. Бул жерде ошо көп нерсе үйрөнгөн техника, методдоруна көз каранды да. Анан ар бир адамдын, то есть массажисттин өзүнүн техникасы, методу бар. Бир жерден окуп бүтсөң деле бири-биринен такыр окшобойт да. Анткени бул жерде биз массаж жасап атканда ар бир адамдын телосун чувствовать этип иштейсиң да, кайсыл жери кандай экенин. Ошого жараша ар кимге индивидуальный подход кылып атып, опыт алып баштайсың да. Канча жылдан бери ушу массаж жасоонун үстүндө келатасың ушуну? Буюрса мына бул 8 жылдын жүзү болуп келатат. Анан өзүбүз команда ачып иштеп баштаганыбызга 4 жыл болду. Ошол менен эң башында баарыбыз эле бирөөлөрдүн колунда иштегенбиз да. Анан карап көрсөк көбүнчө жумушту мен аткарчу экем да. Ал жерде старший болуп, анан ойлонуп отурдум. Бирөөгө иштебей, өзүмө иштейин, көп нерсени билет экен, менин колуман келет экен деп. Анан өзүмө ачып баштаганда
биринчи ошол чогуу иштешкен адамдар менен партнер болгом да. Анан алар мага кардарларды жөнөтүп турчу, анда оңой болчу. Андан кийин ойлонуп отурдум. Биздин мекендештер вот бул нерсени жакшы билишпейт депчи. Анткени алыс жакта жүрүшөбүз, көп эс алышпайт. Эми Москвага атайын иштейин деп келишкен да. Анан үй жумуш болуп эле жашоосу өтөбөт, же ден соолугуна деле кам көрүшпөйт депчи. Бул жерде массажды бат-бат алып турган адам алдын ала көп орунду алдын ала алат да. Анан бул массаж жөн эле адамга рахат тартып албастан ал ден соолугун чындаганга жардам берет да. Анан ошол максатта өзүбүздүн мекендештерге мен басым жасап баштадым. Анан эң башында аз эле суммада 1,5 миңден эле баштаганбыз да. Чтобы ар бир адам жөнөкөй дагы мына жөнөкөй жумушта 12 саат иштеген адам дагы өзүнө ошону мүмкүнчүлүгү болушуна ойлогонбуз да, кам көргөнбүз. Азыркы күндүн эң эле мындай актуалдуу темасы да бул өзүң үчүн иштөө бирөөнүн колунда эмес. Анан өзүң үчүн иштөөнүн рахаты кандай экен? Жок, эми башында аракет кыласың да. Эртеден кечке иштейсиң, наоборот, өзүң тиги пол жуйсуң, өзүң уборкасын кыласың, өзүң массаж жасайсың, өзүң админ болосуң да башында. То есть башында болгон күч аракетиңди, болгон эмеңди вложение кыласың да. Андан кийин көп убакыттын өтүшү менен убакытың кеңейе баштайт. Анан башка бирөө кол алында иштесең, чектелүү гана эмеге акчага иштейсиң да. Бул жерде болсо там 60-70% өзүңө түшөт да. Анан дагы жакшы жер өзүңө иштегенде Бирок баш оорусу азыраак, Жок, баш оорусу бирөөгө иштегенде өзүңө иштегенде бир четте өзүң хозяин дегендейчи, шефсиң дегенде өзүңдү өзүң менен метингтерге тамаша. Кааласам ачып, кааласам жабып. Ал жагы тамаша, конечно. Бирөөнүн колунун алдында иштегенде дагы жакшы да. Биринчиден ал жактан көп нерсесин үйрөнөсүң. Адамга кандай подход кылыш керек, адам менен кантип сүйлөшүш керек, мисалы үчүн кол алыңда иштеген сотрудник адамдарыңа кандай мамиле жасаш керек деген сыяктуу. Эми биз деген баарыбыз эле көбүнчөбүз орустардын кол алында иштейбиз да. Вот алардан көп нерсени үйрөнөбүз да. Экинчиден, ответственность деген нерсе мынчалык өзүң иштегендей чоңураак жок да. Анткени ал жерде цехта өзүлөр кардарлар таап берет, сен башың оорубайт, там рекламага контент тартам, каяктан издейм, эмне кылам депчи. Барасың, киши жок болсо жыргап уктайсың. Адам келсе массаж жасап коюп кетиресиң, акчасын алып коесуң дегендей да. Бул жакта өзүң иштегенде эми ар бир адамга жетсин дейсиң, кардар издейсиң, реклама кыласың. Азыр тем более конкуренция негизи бар да баарыбызда элечи. Алар менен алардан артта калбаганга аракет жасап келесиң да. Бул деле билинбей көп күч аракет талап кылат. Бирок азыр башында ошентип аракет кылып койсо, сөзсүз түрдө мунун жемишин көрөт да. Ачкан күндөн эле салонду агыл эле кардарлар келе бербейт болуш керек. Анан бир канча убакытка чейин бутка туруш үчүн бул сабырдуулукту кайдан алып аттың? Сонун суроо бердиңиз. Мен да ушинтип ойлогом да, башында ачканда эле сразу эле киши агып келе калбайт. Убакыт керек, бир жок дегенде 6 ай жүрүш керек деп, мындай 1ден 2ден кыбырайын деп эле шашпай, жакшы максат менен ачып келаткам да. Анан менде деген сарафан радио аябай жакшы иштеген. Ошол убакытка чейин мындай реклама деле берип көрбөптүрмүн да. Ошо адамдар бири-биринен угуп эле, жакында бир келген адам жакынына, тааныштарына айтып эле, адам көбөйүп баштаган. Анан меники мындай болгондо, наоборот, меники башында адам аябай агылып келип, мен ал нерсеге даяр эмес болчу экенмин да. Бизде деген ошо көбүнчө эле элдер таанып калды, Манас кинотеатрынын жетекчиси, жакшы советтерин берип жүргөн Аза советниктен байкебиз бар да. Ал дагы ошентип массажга келип калды. Мен оюмда негизи ошол кинотеатрга реклама берейин деп жүргөм да. Киного барып калганда ал байкени көрүп калчумун.
Анан ошентип тиги адамдар аркылуу эле тааныш болуп эле келип калып, анан ал байке массаж алып бүткөндөн кийин чыккандан кийин эле телефонун алып, мынтип эле тартып эле эмесине киргизип койду, сторисинечи. Бир убактан кийин адамдар мени прям кечке чалат, а мен текстим да даяр эмес, эчтекем даяр эмес. Одновременно несколько звонок жазуулар эчтеке жетишпей калдым. Анан ошентип акырын көнүп баштап эме кылдык, бирок андай поток адамга мен даяр эмес болчумун. Анткени мен шашпай, эми сразу эле агылып келет деп ойлогон эмесмин да. Анан шашпай жүрөм го десем эле 1-2 айдан кийин эле адамдар мени аябай көптөп кетишти. Анан мен аягында аябай чарчап калып, уже күчүм калбай калды да, көбүнөгө безвыходной иштеп, ар кимдин көңүлүн кыя албай эле кечке чейин иштей берип турабыз да. Анан жаптырып качып кеткем Кыргызстанга. Тескерисинче башында аябай кардарым көбөйүп кеткен да. Кардар аябай көбөйүп кетип, анан мен ал анчалык поток адамдарга даяр эмес болчумун, командам да аябай чоң эмес болчу да. Анан кой деп, анан жакшы эле иштедим деп эле алып туруп эле качып кеткем. Кыргызстанда жүрсөм деле чалышат. Кыргызстанга качып кеттим. Кыргызстанга жаап качып кеткем. Аякта жүрсөм деле жанымды койбой чалышат. Качан келесиңер? Ай болду келбейм мен десем деле болбой эле бир 6 ай чалып жүрүштү да. Анан кой мени күтөптүр деп анан кайра келдим. Кайра келип ачсам, анан ошол адамдарым жок. Багыштар көтөрүп, үмүттөрүн үзүптүр да. Анан ошондон баштап анан вот көп күч аракет талап кылынып баштады да. Кайсыл ишти кылбай эле баары кээде жыгылган убак болот, кээде турган убак болот. Ошол убактарда сени колдогон адамдар кимдер? Дайыма мени бул өзүмдүн бир тууган сиңдилерим дайыма колдон буттан алып колдоп келет. Анан айлана чөйрөмдө карап көрсөм, мени аябай жакшы адамдар курчайт экен да. Дайыма эле курчап келиптир. Баардыгы эле колдон буттан алып, жардам берип келишет, аябай сонун жакшы кеңештерин берип келет. Ошондой эле адам бир кадам таштаса, экинчи кадам, үчүнчү кадамдарга эшиктер өзүнөн өзү эле ачылып кете берет экен да. Ошентип жүрүп мен аябай бир жакшы чөйрөгө туш болдум. Сиз айтып кеттиңиз го, азыр эл аралык ишкерлердин ассоциациясынын чөйрөсүндө жүргөн адамдар менен ошо достошуп калдым, таанышып, алар менен чогуу айтып коет го, 3 миллионер жүрсө 4-үчүсү сен болосуң депчи. Анан мен алардын арасында эң мындай жашымын, жаңы эле ушул мындай нолдон баштап келаткан адаммын да. Ал адамдар болсо уже бул бизнес чөйрөсүндө көптөн бери иштеп, опыты жакшы бар, көп нерсени башынан өткөргөн, тажрыйбалуу адамдар да. Анан алар темирди темир курчутат дегендей, өзлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, кеңештерин берип, аябай сонун колдоо көрсөтүп келатышат. Негизи мени курчаган ар бир адамга терең ыраазычылык билдирем да. Ар бир адамдын жакшы жактары дагы бар да, вот үйрөнчү жактары бар дегендейчи. Ар бир адам мени бышырып келет. Азыркы учурда ушул Москва шаарында болсун же Кыргызстанда болсун, мындай өз алдынча иш кылсам, бир ишкердикти баштасам деп каражаты деле бар, бирок коркунучта турган адамдарга кандай кеңеш берет элең? Вот билесиздерби, мен негизин акчам жок деле нолдон баштаганмын да. Колумда эле бир санаалуу эле акча бар болчу. Иш баштаарда вот адамга сөзсүз эле чоң акча дагы каражат эмес да. Анан да туура айтасыз, көптөр деген коркот, көп ойлонуп сомнение болушат да, ушул колуман келеби депчи. Негизи антип ойлонгон сайын наоборот корку сезими ого бетер пайда болот экен. Мындай учурда вот ошол ой келип сизге жагып атабы, сразу алып биринчи кадамды баштаңыз да. Билесизби, билбейсизби, баштай бериңиз. Андан ары экинчи кадам, үчүнчү кадамга жол өзүнөн өзү эле ачылып кете берет. Самое главное бул башташ керек да. Орусча айтканда, кто не рискует, тот не пьет шампанский дегендей да.
Бул жерде самый главный биринчи кадамды баштасаңыз эле андан ары өзүнүн эшиктери ачылат. И бирденсе мондай бизнести ачып иштетем деген адамдарга сөзсүз эле акча эле эмес да. То есть муну нолдон баштаса, кайра наоборот жакшы, бул көп эме ийгиликтүү болот да. Ар бир адам массаж алып туруш керекпи? Мындай эч массажга барып көрбөгөн адамга эң биринчи кандай массажды сунуш кылат элем? Негизи көпчүлүк адам көп да массаждын дагы. Ооба, массаждын түрлөрү аябай көп азыркы учурда. Мен окуп жаткан кезде эле 22 түрү бар болчу, азыр андан дагы көп түрлөрү бар. Биз 2-3 эле түрүн билет экенбиз да. Ооба. Анан негизи азыркы учурда массаж баардык эле адамдарга необходимо да. Мурда болсо, мисалы үчүн биздин мекендештер да алып көрсөк, бир жери ооруганда эле врач лечение кылып мындай массаж алышың керек дегенде эле кылып жазып бербесе, ошондо эле алышчу да. Мындай учурда жөн эле келип алуу деген эме мындай түшүнүктөр аз болчу да. Негизи массаж жана башында айтып өткөндөй бул бир эле рахат тартуулабайт да. Бул массажды бат-бат алып турган адам көп оорунун алдын ала алат. Ошондой эле өзү дагы жайдары сонун жүрөт да. Анткени бул стрессте жүргөн адам дагы оорулар нервден пайда болот, Анан то, что биздин денебиздеги мышцаларыбызда зажатый болгону, бул ошол эмоция аябай чоң влиять этет да. Анан мисалы үчүн адамдын жашоосунда азыр өзүнүн көйгөйү жок, жакшынакай сонун болсо деле айлана чөйрөдөгү болуп жаткан окуялар баары таасир этпей, мындай кайгыртпай койбойт да. Жаңылыктарды угуп деле деп мындай бирөөнүн бир нерсесин уксак деле деп мындай кайгырып калабыз го, ойлонуп. Булар деле аябай чоң влиять этет. Анан азыр көбүнчө адамдар осанканы түз кармабай калдык. Баарыбыз эле телефондобуз да. Ошондой эле көбүнчөбүз дагы отуруп дагы иштейбиз. Мунун баары мындайча айтканда зыян эле да. Азыркы учурда мисалы үчүн адамдын жашоосунда эчтеке көйгөй деле жок, баары жакшы болсо деле, айлана чөйрөдө болуп жаткан окуялар деле, мисалы үчүн бирөөнүн бир нерсесин угуп калсак деле деп кайгырабыз да. Анан ал деле бизге таасир этет да. Анткени биздин мышцаларыбыздын зажатый болгону, бул эмоция аябай чоң влиять этет да. Анан стрессте жүргөн адамга тем более да. Массажда болсо ошол расслабить этет адамды, мындайча айтканда, жайдары жүргөнгө аябай сонун. Массажга көп адамдар келет, анан негизи адам менен иштегенде биз тажап кетебиз го. Анан көптөр айтат да, массаждан чыгып мен эми көп адамды сүйүп кала турбаймынбы деген сактуу эмелер менен көп кетет адамдарчы, ошондой ойлор менен. Анан эң негизгиси массаж баарыбызга эле жагымдуу да. Денеңди кармалап, бир эме кылып берсечи, үйдөн эле баарыбыз эле кармап берип койчу дейбиз да. Өзүң жеңил сезип, көңүлүң ачылып. Анан бирок бир 10-15% адамдар бар массажды жактырбаган, денесин карматпаган адамдар да бар да. Ошондой адамдарды көрүп аябай таң калабыз на самом деле да. Кантип массажды жакшы көрбөйт депчи. Башында айтып өтпөдүңбү, 22 түрү бар массаждын деп. Силердин салондо канча түрү жасалат? Бизде деген биз атайын мындай кылганбыз да, биздин мекендештерге комплексный 2 сааттык спа программаны кылганбыз. Ал жерде биринчи тигил жакта турганыбызда эми кедровая фитобочка да. Ошакта распарывание кылып 15 минутта 20 минутта отурат да. Андан кийин бияка кушеткага жаткырып скраб пилинг кылынат общий телага. Андан кийин пленкада оролуп обертоняга жаткырабыз. Анан аяктан чыккандан кийин адамдын телосуна 45 минут общий тело массаж жасалат. Андан кийин ошо во время массажда ысык таштар менен да, стон терапия деп аталат да, ошолор менен да жасалат. Бул атайын биздин мекендештер үчүн баардык эмени бир кылып койгонбуз да. Орустар келгенде, мисалы үчүн алар 1 саат массажды алышат. Ал аякта массаждын түрү бөлүнөт. Классический, спортивный, лимфодренажный, антицеллюлитный, медовый, тайский, огненный. Анан там массаж лица, массаж головы дегендер бар. Тайский, мисалы үчүн адамдын үстүнө чыгып алып тебелеп тепсеп, адамды чоюп
растяжка жасалат. биз дагы аларды жасайбыз ошол. Анан а так дагы китайский, тибетский, анан тиги индийский деген дагы түрлөр толтура да негизи. Тетинде бамбуковый палочкалар менен да жасалат, креольский деген дагы бар. Ошондой эле мешочками деген бар. Ошонун баары эле түрлөрү болуп саналып кете берет. Башында негизи саналуу эле адамдар келчү. Анан азыркы учурда карап көрсөң жөнөкөй адамдар дагы сонун мүмкүнчүлүк болуп калды да, өзүлөрүн келип, ошо өзүлөрүн сүйүп, өзүлөрүнө убакыт бөлүп, анан ден соолугун чындаганга көп адам азыр мындайча айтканда позволить этип калды да. Муну көрүп биз дагы абдан сүйүнүп калабыз. Менин негизги кыялымда максатым ошол болчу да. Мекендештериме ушул никен деген эмени жеткиргим келген да. Мындайча айтканда ырахатты алып, ошол эле учурда ден соолугумда чындагангачы бул сонун мүмкүнчүлүк да. Биз негизи адамдар орустар менен көп салыштырып келем да. Биринчиден биз аябай төшүкчүл адамдарбыз да. Окат менен эле, көрөкат менен эле, алектенип эле. Анан бизде деген именно биздин кыргыз мекендештерибиз биз биринчи орунда үй бүлө, туугандарыбызды, ата-энебизди, балдарын биринчи орунга коет дагы, анан өзүнүн акыркы да өзүнө жакшы эле барып алып бир нерсе кылайын десе эле, жок жакшы эле баратса, ошентип бирок баласы бир нерсе ага алыш керек же буга алыш керек болуп эле, ушинтип көп өзүнө эме кылчу эмес да. Өзүбүздү кийинки пландарга коюп коебуз. Дайыма биз ошентип келгенбиз да, өзүбүздөн көп нерсени аяп элечи, кой тигил кийсин, тигил жесин деген сыяктуу эле нерселерди кылып беришкен да. Анан азыркы учурда болсо, айтып атпайбы, биринчи өзүңөрдү сүйгүлө депчи. Өзүңдү кандай сүйсөң, анан башканы да ошондой сүйө аласың дегендей. Азыркы учурда көбүнчөсү өзүн сүйгөндү көп үйрөнүп келатабыз да. Массаж жасоо убагында кандай кызыктуу окуялар болот? Кызыктуулардын бири, мисалы үчүн адамдын кытыгысы бар да. Денесин скраптап атканда, тиги бутун келип жасап атканда, там случайно сурабай кармап алсаң, ыргыта тепкенде бетиңе бетке тиет, ошондойлор случай болот. Эми бутун мындай көтөрө калса, сен мынтип атсаң бетиңе тиет да. Көбүнчөсү уялып, тартынышат, мисалы үчүнчү. Анан ошондо дагы мындай жөн жатып бере албай, ары бери туйлап. Анан ошондой эле адамдар эми бияка келгенде биз деген бүт баарын одноразовый беребиз да. Анан чтобы алар өзүлөрү убара болуп тияктан бери көтөрүп келишпесин депчи, бүт одноразовый берилет да. Анан ошондо адамдар тартынып, уялат, анан чечинип ошондой эме болуп атканда кээде тартынып уялып сүрдөп аткандан туура эмес кийинип алышат, ошондой жагдайлар болот да. Аларды көрүп кээде күлкүң келет. Бирок эң негизгиси силер атайын эс алганы келесиздер, поэтому такыр уялбаңыздар демекчимин да. Мисалы үчүн биз когда адам келип теласы менен мындай жатканда, мындай такыр ой келбейт да, мунун денеси мындай экен, тиңдей экен деген вообще ой келбейт. Либо сен өзүңдүн тиги мындай личный эмелериңди ойлоп коюп бир нерсе менен алек болуп жүрө бересиң. Же болбосо мындайча караганда, биз анатомияны окуп изилдегенге мындай сразу скелет менен мышцаларды гана көрөбүз да. Анан кээде Instagram роликтерден деле көрүп каласыңар го, тиги клиентим жатып элестетип берет да, мен биягым жырный, тиягым жырный депчи, тиги массаж болсо, мен кечинде эмне жейм дегендей ойлонгондойчу. Ошондой сыяктуу эле. Ошон үчүн такыр уялбаңыздар. Анткени силер атайын акча төлөп, эс алайын деп келип атасыз. Анткени адам уялып тартынганда, ал ого өтөрүндө толук канааттандыруу эме ала албай калат да. Рахат ала албай калат. Өзүн бош штаб ошого даярдап келсе, бул анда толук ырахатта алат, ошол эле учурда денесиндеги мышцалар жакшы иштелет да.
Анда эле ушул Москвада жүргөн кыз келиндердин башын бириктирип, уюштуруп, мындай эс алуу тартуулап келдиң да. Анан мен байкашымда ушу уюштуруучулук жагыңдагы мыкты экен да. Анан мен ойлойм да, бул жетекчи үчүн бул жакшы сапат болуш керек деп. Рахмат. Негизи ушул уюштуруучу жагынан мен бир чети мындай сыймыктанам да. Анткени мен апам өзү деген чыгармачыл адам, анан колунан баары келе турган аябай таланттуу адам болчу да. Анткени ал өзү ыр жазчу, ушинтип көп нерсени уюштурчу. Анан колунан келбей турган эч нерсе жок болчу да. Анан мынтип бизге таарынып калчу. Эч кимдер мени тартпай калдыңар депчи, аябай ушинтип өкүнгөн учуру көп болгон да. Ама раматыл көзү өтүп кеткенден кийин ушул нерсе баарыбызда эле бар, негизи уюштуруучу баарыбызда эле бар да. Анан бирок көп мен тартыптырмын. Ошо азыр мындай туугандарым көбүнчөсү айтып калат, мамаңды бир 95% тартыптырсың депчи. Анан азыр мынтип өзүм сыймыктанып, азыр ушуну мамам көргөндө сыймыктанып, жана өкүнүчү болбойт болчу деп отуруп калам да. Анан мындай карап көрсөм, ошол мага аябай неме болот экен да, түрткү экен. Мамамдын сөзү аябай мындай таасирленип калган окшойт да. Анан бирден сен уюштурганга жараша мындай мыкты деңгээлге, эми анчалык деңгээлде, конечно, жете элекпиз, бирок ошо майын чыгарганга аракет кылам да. Анан азыркы учурда мисалы үчүн Москвада биз иштейбиз да көбүнчөсү эле. Анан Кыргызстанга барып деле эс алган убактыбыз деле көп болбойт, болсо деле кээ-биркилерге возможность болбойт. Жыл сайын барып келе бербейт, 2-3 жылда бир дегендейчи. Анан тем более Москва бул чоң шаар, ызычысы көп дегендейчи. Анан биз өзүбүз биздин Кыргызстандын жаратылышта аябай кооз, тоодо өсүп чоңойгондойбуз дегендей Анан биякта дагы мындай жаратылыштын кооздугунда эс алгым. Эң эркин, анан ошол нерсени жан дүйнөң эңсейт да, чет жакка барып, мындай жаратылыштын кооздугунда койнунда эс алып келейин дегенчи. Анан мен негизи бул идеям жаңы салонду ачып баштаганда эле бар болчу да ошол идеям, бирок ал ишке ашарына деле көзүм жеткен эмес, жөн эле кыялданып койгом. Бирок канча 4-5 жылдан кийин ушул идея ишке ашып отурат, экинчи жолу уюштурдук. Анан аябай сонун болду. Мисалы үчүн ал жерге бир эле жаратылыштын кооздугунда эс албастан, ушундай спа процедураларды алып атышат. Ошол эле учурда программаларда болуп, оюн зоок болуп, мындай жакшы убакыт өткөрүп келе атышат да. Бул идеяны дагы буюрса ар бир ай сайын дайыма үзгүлтүксүз кылып өткөрүп туралы деген ойдобуз азыр. Бул сен азыр ишкер катары айтсаң да, бул Москвада деги эле миграцияда жүргөн мекендештерибиздин өмүр бою иштегени деле бар, бирок бияка келгенден көп өтпөй эле бир жакшы жетишкендиктерге жеткендер дагы бар да. Анан жеке сен өзүң бул акчага мамилең кандай? Негизи бизде кыргыздарда мисалы үчүн кичинекей чагыбыздан бери мындай финансовый грамотностька үйрөтүп келген эмес да. Анткени мында карап көрсөк, өзүлөрү деле билишчү эмес экен бул нерсени, акча тура ушул жерде биз канча күч эмгек менен коротуп, мындай маңдай терisi менен тапкан акчаны эме кылгандан кийин кыйналып табасың да, анан карай келсең бат эле короп мында, тем более Кыргызстанга салганда ал акчалар билинбейт да. Кыргызстандагылар ойлойт бизде көрө эле акча таап аткандай. Анткени мен ошо Москвага жаңы келгенде, анан көп убакыт өтпөй эле биринчи жолу бир 10 күндүн ичинде эле акча салгам да. Анан ал кезде курста чоң болчу да. Мамам аябай таң калып эме кылган. Бат эле ушунча таап койдуңбу депчи. Адамдар биринчи иштеп, бир ай болгондо же бир айдан өтүп салат да, биякта айлыктын биринчи ай, анан кийинки айдын 15-inde аласың го. Мен болсо ошол айлык берерге аз калган убакытка туура келип калып, бат эле саналуу күндүн акчасын алып калгам да. Анан салып ийсем, ошондон кийин акча салаарда мамам
то есть акча алар деле мама менден биринчи эле барып банкта күтүп турчу да. Билет кайсы күнү аларыңды? Кайсы билет да кайсыл күнү аларымды анан саат менен эме кылып коет, анан барып күтүп калчу да качан саласың депчи. Менден биринчи эле барып күтүп калчу да. Анан ошол сыяктуу эле анан ал кезде биз деген ошо акчаны деген баягы иштеп эле сразу эле салып берчү экенбиз да. Акча чогултуу деген нерсени деле көп билчү эмес экенбиз. Анан азыр болсо вот маңдай териң менен иштеп ошончо ойлонуп баштайт экенсиң да. Анан негизи мен салонду ачып баштаганда деле кантип акчаны туура пайдаланыш керектигин да билчү эмес экенмин. Бирок ар бир нерсе айтып атпаймынбы? Ар бир кадам депчи, бир кадам кылсаң эле экинчи кадамдар, үчүнчү кадамдар өзүлөрү эшиктер ачылып кете берет. Бияктан дагы ошентип эле эшиктер улам ачылып эле, баягы улам финансовыйда окуп изилдегенге туура келет. Анткени бияктан отчет кыласың, туура багытта кетип атасың, туура эмес багытта кетип атасыңбы, анан сөзсүз эле анан окуп ошо билим алганга да туура келди. Мындайча айтканда бирөө айтып коелу деп эмес да, баягы айтып коюш оңой экен. Именно жазып ошону колдонуш кыйын да. Аны тем более үзбөй күнүгө ошентип мындай бир эмеге тартипке салыш аябай кыйын экен да. Финансовый грамота үйрөнүш үчүн мен ага деле көп акча короттум, баягы окуп билим алыш үчүн. Азыркы учурда дагы монтип вау деп аябай 100% мында колдонуп келе элекмин. Дагы деле ошонун үстүндө, туура иштөөнүн үстүндө иштеп келатам. Бул тармакта дагы сенин алдыдагы максаттарың менен бөлүшсөң. Бул тармакта мисалы үчүн азыркы учурда мен өзүм эмнени билсем, ошону жакын адамдар менен бөлүшүп келемин да. Потому что башыңан өтүп опыт алып эметкенден кийинки жаныңда ким болот, кайсыл адам болбосун, ал дагы ошон бизге окшоп убактысын монтип чойбойчу. Кеңештериң айтып берип келесиң, анан эми андан аркы ал адамдын өзүнөн да. Сен айткан кеңешиңе там кулак кагып, оюн өзгөртүп иш кылабы же өз билгенин жасап, өзү же балким ошол нерседен өзү өтүп көрүп анан жетеби дегенчи. Эң негизгиси адам деген бир орунда турбаш керек экен. Дайыма мындай улам адам өнүгүп өсүп туруш керек да, билим алыпчы. Биздин максатыбыз азыркы бул студиябыздан дагы чоңоюп кеңейгибиз келет. Дагы бир учурда биз азыркы учурда 3 адамды ала алабыз да. Бирок бизде азыр эме суранычтар аябай көп. Анткени азыр бизде деген баягы кыргыздар көбүнчөсү эле көп бияктан катыштарыбыз көп дегендейчи, шерин ойношот, жанакындай кас ойноп калышат, же болбосо дагы мындай бат-баттан туугандарыбыз менен жолуккан учурлар болот. Анан бир учурда эле бир 7-8 адамдан кабыл аласыңарбы деген дагы көп суроолор болот да. Азыр ошолорду эске алып, биз дагы буюрса жакшы пландарды коюп атабыз, дагы кеңейели деген, бир чоңураак салон ачалы деген. Анан эң негизги максатым бул жаңы ачып баштаганда эле мен эң негизги максатым ушул Москва Ситиде болчу да. Буюрса ошого жетейин деген максаттын алдында турамын. Муну дагы ошо ачып иштегенге 4 жыл болуп атпайбы? 4 жыл мурун ошентип ойлоп койсом, буюрса азыр ошого да эшиктер мына ачылайын деп турат, ошонун алдында турамын. Буюрса аз калды ал күндөргө дагы, балким ошол максатка да жетип каларбыз. Бир ишти баштаардан мурун жакшы ниет кылыш керек турбайбы? Албетте, сөзсүз. Негизи биз адамдар көп нерсени мысли материально деген это туура экен да. Анткени биз эмнени ойлосок, эмнени кыялданып эме кылып койсок, ошого жараша кадам кылып койсок, бир айтып атпаймынбы, бир эле кадам кылып койсок, кийинки кадамдар ачылат депчи. Демек, бир эле кадамды кылып койсок, кийинки кадамдар ошого алып келет экен да. Мен уже буга көп ынанып келатам. Анткени массажда иштеп, анан өзүм мээме деген мындай көп нерсени киргизип койгом да.
допустим, мындай негативно ойлонбогонго, хоть кандай жагдай эме болбосун, все, что не делайте, к лучшему деп айтып коем да. Анан ошон вот кандай жаман жагдай болбосун, бирок ошонун аркасынан сөзсүз бир жакшы нерсени көрүп келем да. Анан ушул чын турбайбы деп ынанып калып атам. Ошон үчүн адамдын вот ойлонгону, биздин ой жүгүрткөнүбүз, ниет кылганыбыздын баары бүт өзүбүздөн. Биз эмнени ойлосок, ошонун баарын мындай притягиваем да, мындайча айтканда. Анткени биз анатомияны да окуп изилдеп атканда, мындай айтканда, настоящий доктор внутренний нас депчи. То есть адам кийин аябай чоң ооруга чалдыгып калган күндө дагы, эгерде ал оң маанай сактап жакшы ой жүгүртсө, ал оорудан да айыгат деген да. А если негативный көңүлү чөгмүнсө, ал наоборот деген. А кээ адамдар мындай айтканда, ошондо айткан, кээ адамдар жок эле оорусун, өзү эле мынтип со стороны башка бирөөнү угат да. Анан а вдруг мен да кийин ушинтип ооруп калсам эмне болот деген сыяктуу доот эле ошол орунду өзү эле эме тартып алган да. Вот көрсө, ой күлүк дегендей, чындап эле биздин кандай ой жүгүртүп атканыбыздан көп нерсе көз каранды экен. Ошон үчүн баарыңыздарга айтамын, ар дайым оң маанай сактап, позитивно жүрүңүздөр деп. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды окшойт. Чоң рахмат демекчимин, алтындай убактыңды бөлүп, мен көрүүчүлөрүм, катталуучуларым үчүн жакшы маек куруп бергениңе. Сизге да рахмат, Турсун эже. Келип, ушинтип сунуш киргизгениңизге дагы. Азыр мунун аркасында бир жакшы ийгиликтер жатат да. Демек, алдыда турган ийгиликтердин себепчиси сиз болосуз. Чоң кубанычта болом анда. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү биздин маегибизден кичине болсо дагы өзүңүздүн жашооңузга пайдалуу нерсе ала алдыңыздар, өзүңүздүн жашооңузду бир аз болсо дагы өзгөртө турган бир мотивация ала алдыңыздар деген ишенимде бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Эгер сизге маегибиз жаккан болсо, лайк басып, комментарийге өзүңүздүн ойлоруңузду калтырып кетиңиздер. Саламатта болуңуздар.